Ирина Карамушкина сүйлөп жатканда төрага микрофонду өчүрүп салды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков депутат Ирина Карамушкинанын микрофонун өчүрүп салды. Ага чейин Карамушкина Кыргызстанда коронавирустун очогу Меккеден келгендердин тарады деп билдирүү жасаган. Мындан улам 3 депутат Карамушкинанын айткандарын кескин сындап, адамдын динине жана утуна карата бөлбөө керектигин эскертип, төрага кайрылышкан. Карамушкина ортодогу процедуралык микрофондон сөз алып, кесиптештерине: "Кандай сүйлөйм өзүм билем. Мен дагы силердей болуп шайлоочулардын атынан сүйлөп жатам" деп жооп берип жатканда төрага Дастанбек Жумабеков бул процедуралык маселе эмес деп микрофонду өчүрүп койду. Маалымат булак Элдик медиа. Кыргызстанда дагы 17 киши коронавирус жугузуп алды. Жалпы саны 746. Кыргызстанда дагы 17 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. Ушуну менен өлкөдө коронавирус аныкталган адамдардын саны 746-га жетти. 17 кишинин 3-өө Бишкекте, 1 Ош шаарында, 2 Ош областында, 1 Жалал Абадта, 9 Чүй областында, 1 Нарында. Булардын арасында 6 медицина кызматкери да бар, деди Акматова. Маалымат булак Спутник KG. 4 жашар кызды апасынын сүйлөшкөн жигити аеосуз сабап салды. Нур-Султан шаарында эркек киши тил укпагандыгы үчүн 4 жашар кызды аеосуз сабап салган. Окуя мындан 1 жума мурда катталды. Ал күнү апасы Виктория үйгө келип жарым жан болуп сабалып жаткан кызын көргөн. Аныкталганда жаш кызды апасы менен мамиледе болуп жүргөн 46 жаштагы спортчу уруп соккон. Ал буга чейин олуттуу мамиледе болгусу келгенин айтып, кыз анын наристеси менен тааныштыруусун айтып жүргөн. Кызга зомбулук көрсөткөн киши күнөөсүн мойнуна алган эмес, кыз кулап кеткен деп актанган. Кызым кулап кеткен эмес, кийин балам аны кантип сабаганын, таяк менен урганын айтып берди. Бул окуяга эч ишене албай таң калып турам, дейт Виктория. Кылмышка шектелген жаран кармалып, ал 1974-жылы туулган Нур-Султандын жашоочусу экени аныкталды. Учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Топтолгон материалдар сотко жиберилет. Эгерде эркек кишинин күнөөсү аныкталса, 7 жылга чейин эркинен ажыратылат, деп билдирди Элдик медиа. Турмуш экен, жашообузду улантып кете албадык. Нурлан менен Асель ажырашты. Акыркы учурда жашына чыгармачылык үй-бүлө Нурлан менен Асель Кадырбекованын жеке жашоосу коомчулукта катуу талкууга алынууда. Акыркы учурда Асель Кадырбекова апасынын үйүндө жашап калганы социалдык тармакта кызуу талкууга алынып, түгөлөр ажырашып кеттир деген сөздөр айтылып баштаган. Буга себеп Instagram социалдык түйүнөн Нурлан Асиптин сөзү катары келтирилген пост жарыяланды. Анда Нурлан мырза жашоосундагы бул кырдаалды тастыктаганы айтылат. Мындай айын кептер өткөн жылы да айтылып, бир топ талкуу болгондон кийин түгөлөр бул маалыматты четке кагып, алар чогуу жашап жатканын айтышкан. Бул иретте 2 жылдыздын күйөрмандары түрдүү ушак божомолдоого чекит коюп, жооп берип коюшса деп күтүп келишет. Албетте жылдыздуу түгөлөр бирге болушса деген тилектерин айтышууда. Эскерте кетсек, Нурлан Асип менен Асель Кадырбекова 2018 жылдын апрель айында баш кошушкан. Ортолорунда Дария аттуу 1 жашар кызы бар. Мага ишенгиле, бул өлүмгө алып келүүчү оору экен. Атасы пневмонияга шектелип ооруканада жаткан Хабиб коронавирус боюнча кайрылды. Атактуу UFC мушкери Хабиб Нурмухамбетов коронавирус инфекциясына байланыштуу дагестандыктарга өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылды. Ушул ыйык айда мен бардык дагестандыктарга жана мени тааныгандардын бардыгына кайрылгым келет. Көпчүлүк дагы деле кырдаалдын олуттуулугуна ишенишпейт. Биз дарыгерлердин кеңештерине жана өтүнүчтөрүнө кайдыгер мамиле жасаганыбыз менен оорунун жайышы күн сайын күчүп жатат. Бул ооруканалардын бүгүнкү күндө ооруларга толуп жаткандыгына, адистердин жана дары-дармектердин жетишсиз болушуна алып келди жана ооругандардын саны күн санап өсүүдө. Мага ишенип коюңуздар, оору өлүмгө жеткизип жатат. Үйдө олтуруп дарыгерлерге жана ооруканаларга болгон жүктү азайтсак болот. Жакындарыңыздарга кам көрүңүз, аларды ашыкча үйдөн чыгарбаңыздар. Аллах баарыбызды ар кандай оорулардан коргоп, дүйнө жүзүндө бул оору менен ооругандарды айыктырат деп ишенем, деп жазган мушкер. Буга чейин Хабибтин атасы Абдулманап Нурмухамбетов коронавируска шектелип,
ооруканага жаткырылганы жана вируска тапшырган тестинин жыйынтыгы чегелектиги тууралуу маалымат жазылган. Путиндин мышыгынан коронавирус аныкталды. Япон губернатору Акита 2012-жылы Путин Сибирь породасындагы мышык белек калган. Бул тууралуу Русиялык басмасы жазып чыкты. Мышыктын аты Мир. Губернатордун маалыматында Мир вируска шектелип, изоляцияга алынган. Япон губернатору АКШ жана башка өлкөлөрдө үй жаныбарларынан вирус аныкталып жатканы өкүндүрөт деп билдирет. Азыркы абалдан эртерээк өтүп кетүүсүн каалайт элем. Бул вирустан адамдар, жаныбарлар жабыркап жатканы өкүндүрөт дейт Акита. Белгилүү болгондой, учурда Япон губернаторунун үйүндө 6 мышык бар. Мирда бул мышыктар менен катар багылып келет. Эске салсак, 2012-жылы Фукусима 1 болгон аварияга көмөк көрсөткөн үчүн Акита Путинге ыраазычылык иретинде Акита Ину породасындагы Юме ысымдуу күчүк белеги берген.